Академик Абдуллажан Амантович Ахматалиевтен 70 yaş marifesine arналған Манасхан Айтматовтағы аянту еларалық илimi практикалық конференцияның илими бөлімі başlауға олсат етіңіздер. Илими баяндамалар үшін регламент 10 минут, баяндамалар видео тасмаларымен başlауы. Филология илімдерінің докторы профессор Адылбек Жантаев. Баяндаманың темасы академик Абдуллажан Ахматалиев илимді uyuşturucu жетекші. Бүгінгі конференциямыздың ашылушылары қымбатты ескерткіштер. Біз академик Абдуллажан Ахматалиевтің оқымышлы аяқшылықтарымен елі іздіктеулердің uyuşturucusu жаңа шынымен жетекші елдер қатарынан білеміз. Абдуллажан Ахматалиевтің ішкі негізгі аспектілерін өз көрсетуге әрекет қылады. Біріншіден, Абдуллажан Ахматалиевич еліміздің аспектілері жаңа біліктілігі барысында ешкімге адам ал өзінің еңбек жолын Ошло жоғарғы студенттерге қырғыз тілінде сабақ берумен баштаған. Ошондан бери бүгүнкү чейин мамлекеттик дарагануу жана анын колдонуу жайылуу өнүктүү жаатында көптөгөн мамлекеттерди аткарып Абдуллажан Ахматалиевтин студент жетекчилиги астында уюштуруучулук астында кыргыз тилинин жакын грамматикасы азыркы академиялык фундаменталдуу эмгеги кыргыз тилинин көптөгөн сөздүктөрү жарыктын азыркы жылдары жалпы окуучулардын мугалимдердин колдонуусунда бул эмгекте мектептерде жана жогорку окуу жайларда кыргыз тилин окутууну жакшы болгон. Экинчи аспектisi илимге жана институтта чын тил менен мамиле кылып өнүгүүсүнө камтылуусу Абдуллажан Ахматалиевич 1992 жылдан бери ошол илимдер академиясынын Анаган институтунун жетекчиси кылышкан. Ошол мезгилдердин тазаланышында илимдин уламалуулугун сактап калуу, улам жаңылуулар өсүп, институт негизинде күргөндөрдүн ишине жүргүзүп жатат. Институттун алкагында башка филология жана чогуу диссертациялык кеңешчилер бар. Анын башында айтылган өкүмдө бул диссертациялык кеңеш жүздөгөн миңдеген жакшы изилдөөчүлөрдүн тушоосун кесип, алардын илимдеги жолун ачып берди. Абдуллажан Ахматалиев өзүнүн ишмердүүлүгү менен илим мектебин алып тандырды. Үчүнчү аспектисин ишмердүүлүгү Манас эпосун улуттук маданий мурасты сактоо жана жайылтуу болуп эсептелет. Бардыгыбыз билебиз, Арайдын жетекчилиги астында Манас эпосунун 40 башка варианттары жарыкталды, энциклопедиялар жана сөздүктөр чыгарылды. Ошондой эле эл адабиятынын 40 томдугу, Залкар акындардын 15 томдугу, Кыргыз адабиятынын тарыхынын 10 томдугу сыяктуу эбегейсиз зор эмгектер басылды. Жалпысынан жүздөгөн илимий эмгектер жарык болуп, бүгүн илимдик коомчулуктун кызматында турат. Ошондой эле колжормалар фондусундагы баардык эмгектерди сактап калуу заңдылыгы үчүн санариптештирүү долбоорунда өз убагында чыккан. Ошонун натыйжасында Маңгыстуу Кенчик порталы ачылып, ал жерде колжормалар фондусундагы эмгектердин баардыгы санариптештирип сакталып калды. 4-нчү багытты жетекчи катары кызматкерлердин 19 саясаты. Академик Абдуллажан Ахматалиевич институттагы илимий кызматкерлердин эмгегин моралдык жактан колдоого абдан чоң көңүл бурат. Ал анын сунушу менен институттун
қызматкері 3-ші даражаларды Манас орденін алған, 20 қызматкер Кыргыз Республикасының мемлекеттік сыйлығына арызған, 6 қызматкер Кыргыз Республикасының еліне еңбек сіңірген ишмерден аралығын алған, 15 қызматкер Кыргыз Республикасының маданиятына еңбек сіңірген қызматкер аралығына жеткен, 5 қызматкерге жоғарғы кеңестің ардақ грамотасы, 4 қызматкерге өкмөттүн сыйлығы, 3 қызматкерге билим берүүнүн мыктысы төшбелгиси, 10 қызматкерге маданияттын мыктысы төшбелгиси, 3 қызматкерге Кыргыз патенттин төшбелгиси кайрылган. Жыйынтыкта айтканда академик Абдуллажан Амантулович мыкты жетекчилик жана ийгемдүү уюштуруучулук сабактарда заманбап окумуштуу лидер. Анын жетекчилиги менен миңден ашык илимий еңбектер жарык көргөн, аларды көрүп таанышыңыздар, өзүнүн миңден ашуун илимий макалалары жарык көргөн, 100ден ашуун шакирттерди тарбиялап өсүп чыккан. Ал кыргыз элинин билим баштыкка, атаандаштыкка жөндөмдүү экендигин далилдеп көрсөттү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Абдулдажан Акматалиев тилчи катары иш тажрыйбасын Ош педагогикалык институтта 1977 жылы баштаган. Кийин Илимдер академиясында иштеп, жетекчи болгондон тарта тил илиминин күйөрманы бойдон кала берген. Анын жетекчилиги менен азыркы кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү, орусча кыргызча сөздүктүн 4 томдугу окумуштуулар тарабынан окурмандарга тартууланган. Көптен бері ағайларыбыз кыргыз тілінің академиялық грамматикасын жазабыз деп келишкенде эле, бирок ар кими өзүнчө болушуп жазбай калышканда. Анан мен келип ушул агайларды, Турсунов агайды, Мамытов агайды, Ахматов агай жанагыларды чогултуп айттым. Ушул академиялык грамматиканы жазыш коллективный болуп жазыш керек эле, бирок андай болбой калды. Ар бириңердин жакшы жазган бөлүгүн алып келгилечи дедим. Анан ошентип анан жазды фонетикадан, мисалы үчүн Абдыкадыр Орусбаевдин, лексикадан Жумаш Мамытовдукун, морфологиядан Кудайбергеновдукун, Шатмановдукун, Давлетовдукун, синтакстен Аскар Турсуновдукун, жанагылардыкын алып, анан азыркы кыргыз тили деген китеп чыгардык. Академик Абдулдажан Акматалиевдин жетекчилиги демилгеси менен тил таанууга, фольклористикага жана адабият таанууга байланыштуу жүздөгөн эл аралык жана республикалык илимий практикалык конференциялар, коллоквиумдар, симпозиумдар, тегерек столдор өткөрүлгөн. Казакстанда бир диссертациялык советке барып калсам, 2010 жылдары менде академик Сейит Каскабас сурап калды. Силерде баласагым боюнча университет бар экен, 1000 сомдук акчаңарда сүрөтү бар экен, Махмуд Кашкаринин эстелиги турат, университеттин аты турат, илимий басылмасы чыктыбы деп. Анан мен бираз түйшөлүп калдым. Ал айтты, окумуштук катчы алып келчи ошо китептерди, казакча чыккан деп. Анан окумуштук катчысы Кубаныч деген мага 5 том алып келди. Махмуд Кашкаринин 3 томдугун, Жусуп Баласагымдын 2 том алып келип, анан коюп койду. Анан чындыгында бизде Төлөгөн Козбековдун Баласагымдын кут билими чыккан. Бирок ал көркөм котормо болчу да.
илимий котормосу жок болчу да. Ана мен келер менен эле бул жерден Махмануров деген агай, Толубаев деген агайларды чакырып, мондай иштер жасалды беле, илимий жагы десем, баштадык элек, бирок чыккан эмес элек деди. Анан мен Таалай Токоевду жана Ибраим Абдувалиев, эки илимдин доктору чакырып айттым. 3-6 айда коюп бересиңерби? Ушул которуп десем, Таалай Токоев айтты, менде Кошмоков деген жигит бар, араб тилин жакшы билет. Мен өзүнчө группа болуп иштейм. Ал эми Ибраим Абдувалиев айтты, мен өзүнчө группа болуп иштейм деп ошентип Таалай Токоев менен өзүнчө группасы 4 айда бүтүрдү. Абдувалиев, Оморов жана Султаналиев менен бирикте 6 айда бүттү. Ошентип бирок өзүнчө 2 томду чыгарып, анан мен мынакей Сет Аскарович бизде да чыгарып койдук деди. Бул өтө чоң намыс болчу. Анткени казак агайындар чыгарып койгон, уйгурлар чыгарып койгон, өзбек агайындар чыгарып койгон, биз түрк чыгарган, бизде кыргыздарда ошентип 2 варианттагы кол жазма келди. Ал эми Жусуп Малазагындыкын Сагал Сыдык деген агайыбыз илимдин доктору даярдап бирок кайтыш болуп кеткен да. Ошол кол жазма калып калган. Анан менин тууганы азыр филологиядин доктору Сымбат Сыдыковадан алып анан чыгып. Академик Абдуллажан Акматалиев 1992 жылдан бери институтту жетектеп келатат. Бул мезгилдин ичинде Адабият таануу жана искусство таануу институтунун, Манас таануу жана көркөм маданияттын улуттук борборун, Чыңгыз Айтбатов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, Коомдук илимдер бөлүмүнүн төрагасы болду. Академик Абдуллажан Акматалиевдин идеясы, демилгеси жана жетекчилиги менен 60 томдук классика акын жазуучуларды камтыган окурмандарды китеп текчесине сериясы, илимий жетишкендиктерден турган классикалык тексттер жана изилдөөлөр сериясынын 90 томдугу, балдар адабиятынын антологиясы, дүйнөлүк поэзиянын антологиясы сыяктуу эмгектер ишке ашты. Булардын ичинен мен өзгөчө баса белгилеп айта турган эмгек бул кыргыз адабиятынын тарыхынын 7 томдугу. Алгач 7 томдук болуп жарыяланган, кийин 10 томдук болуп толукталды да. 2002 жылы жарык көрүп, 2004 жылы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болду бул эмгек. Абдуллажан Акматалиев республикалык жана чет мамлекеттердеги коомдук чыгармачыл инсандар менен тыгыз байланышта болуп келген. Абдуллажан Акматалиев Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин коллегия мүчөсү, Кыргызстан элинин ассамблеясынын президиумунун жана советинин мүчөсү, жогорку окуу жайлардын окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү, президенттин сыйлык ыйгаруу комиссиясынын мүчөсү жана башка коомдук иштерди аткарып келет. Улуттук маданий чөйрөсүндө Абдуллажан сыяктуу терең ойчул, тынбаган эмгекчил, чаң тийбеген таза пейил инсандарыбызды биз тагдырдын буйругу деп сыймыктанып баалашыбыз зарыл. Манастын эпикалык дүйнөсүн илимий системага келтирип бериши жана бул изилдөөлөрдү азыр да улантышы чокунун бир капталы болсо, экинчиси азыркы 20-21 кылымдагы адабияттын турмушу, өзүп өнүгүшү, эл аралык деңгээлде изилдениши, бул да Абдуллажан Акматалиевдин илимдеги жүргүндүк алып багыты болуп саналат. Улуттук маданиятыбыз Акматалиевдер сыяктуу берендерге жүктөлсүн.